ушул инвесторлар өзлөрүнүн акчасына курулушту баштайт. Биз мурунку суммалар менен курулуш ишти аягына чыгара албайбыз. 100% толук мамлекеттик компания болуп саналат. Азыр бизге инвестор болуп келип аткан компания Кытай компаниясы, бул госкомпания. Баалардын өсүшү боюнча канча процент өсөт? Базар баасы канча болуп атса, биз ошого такайбыз. Балам, буга чейин биз бүт доллар менен төгүп жүргөнбүз. Мурдакы доллар кандай эсептелет? Ошол 1000ден ашык квартираны азыркы баа менен сатып, дөөлөт курулуштун өзүнүн активдерин колдонуп, биздин бааны калтырса болобу деген сөз болуп атат. Этап менен бирге ошондо үйлөп Биздин жардамыбыз, бизди колдонгуларыбыз. 10-15 миллиард сом акча кетет. Бул чоң курулуш. Договор өзгөрбөсүн, элдин баардыгы ошого үмүт атат. Амансыздарбы көрөрмандар, дөөлөт курулуш боюнча бүгүн дагы бир жыйын өткөн атат. Өткөнкү жолугушууда карап текшерип көрүп, комиссиянын жыйынтыгын айтабыз, эмнеге токтолгонубузду айтабыз деген. Бүгүн дагы ушул жакка Шопоков Сити турак жайынан, Кудайберген турак жайынан үй алгандар келип, ушул жерден чогулуп атышат. Азыр көрөлү бийлик өкүлдөрүнөн кимдер келип, комиссиянын жыйынтыгы кандай чыкканы тууралуу айтаарын. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун атайын тапшырмасы менен сиздерди чогултуп атабыз. Жана буга чейин дагы бир нече жолугушуулар болуп өткөн. Ошонун негизинде биз жыйынтыктоочу, мындайча айтканда, чогулуштардын бирин кылып атабыз. Бүгүнкү күндө сиздердин талабыңыздар менен дөөлөт курулуш компаниясы толугу менен мамлекеттин активи катары курулуш министрлигинин алдына өттү. Азыркы учурда ошондой чечим кабыл алынды. Азыркы учурда ошондой эле тийиштүү иш кагаздар параллельно жүрүп жатат. Бүгүн эртең Кудай буйрса, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Касымалиев Адылбек Алишевичтин кол коюусун күтүп атабыз. Ошо кол коюлгандан кийин бул компания толугу менен мамлекеттик компания болуп саналат. Азыркы учурда бардык юридикалык документтери жүрүүдө, учредительский документтери толугу менен бизге өткөрүлүп берилди. Тийиштүү арыздар жазылды. Ошонун негизинде биз азыр проект постановление чыгарып, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасына биз жөнөттүк. Бүгүн эртең кол коюлат. Кол коюлгандан кийин бул компания толугу менен 100% толук мамлекеттик компания болуп саналат. Бул компания толугу менен биздин Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин алдында карамагында болот. Бардык иш кагаздар жана ошондой эле бардык алдыда жүрүүчү жумуштардын бардыгы биздин өзүбүздүн көзөмөлүбүздө болот жана ар бир нерсени бардыгын сиздер менен чогулуп тийиштүү иш чаралар жүргүзүүнүн негизинде биз жасайбыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Мен ойлойм, экинчи маселе бул оорураак маселе. Себеби бүгүнкү күндө курулуш иштери ушул Кудайберген объектиси жана ошондой эле Шопоков шаарындагы объектиде курулуш иштери толук токтоп калган. Биз азыркы учурда аудиторлук текшерүүлөр жүргүзүп жатабыз. Ошонун негизи менен дагы сиздерге дагы маалымат беребиз. Бирок ошого карабастан биз азыркы учурда инвесторлор менен сүйлөшүп, Кытай эл республикасынан келген инвесторлор менен биз сүйлөшүүлөр бүгүн жүргүзүп бүттүк. Бир мындайча айтканда баага келдик. Мындан ары ушул инвесторлор өзлөрүнүн акчасына курулушту баштайт. Кудай буйрса, бир айдын ичинде жумуштар толук башталат. Ушул Кудайберген объектисинде дагы жана дөөлөт Шопоков шаарында дагы курулуш иштери кайра жанданат. Дагы бир нерсе, курулуш өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул жер үй эмес. Бул кичекей үй эмес. Көп кабаттуу үй болгондуктан бардык ченемдерди сакташыбыз керекпиз. Жана ошондой эле биздин графиктерди биз кайрадан жаңылатабыз. Мен ойлойм, биз жаңы графиктер менен ушул
Кудай буйруса бир 2 жылдын ичинде үйлөрдү тапшырып беребиз. 2 жылга чейин эми созулат. Эми бизди да туура түшүнүңүздөр керек. Себеби биз да сыйкырчы эмеспиз. Сразу эле жарым жылда тургузуу ийгендей биздин да күч аракетибиз жетпейт. Жана ошондой эле бул үйлөрдүн тургузулганына мындайча айтканда биз жоопкерчиликтүү болушубуз керекпиз. Ошондой эле баардык техникалык шарттарды дагы толук сакташыбыз керекпиз. Ошол себептен бул көп кабаттуу үйлөр болуп аткандан кийин муну дагы биз эртерээк бүтүргөнгө аракетибизди толук көрөбүз. Бирок мен ойлойм, биз предварительно баягы эсеп чотун чыгарып атабыз. Ошонун негизинде где-то бир 2 жыл болот экен. Бирок мен сиздерге айтам, 2 жылдын ичинде бул компания мамлекеттин карамагынан чыкпайт. Толугу менен бул объектилер ишке берилгичекти компания толук мамлекеттик компания болуп тура берет. Андан тышкары айта кетчү нерсе, урматтуу агайым туугандар, бул жерде биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Сиздер договорлорду көбүнчөсү $750 менен алгансыңар. Туурабы? $750 менен мен билгенден 3 жыл 4 жыл мурун алгандарсыз. Андан бери мен сиздерге ачык эле айтам, андан бери баанын баары өстү. Бүгүнкү биз шарттарды туура түшүнүшүбүз керекпиз. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында курулуштун нарк эсеби $600дөн $800 чейин эсептелип келет. $600 деген бул эң аз кабаттуу жана жөнөкөй турак жайлар. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдүкү $700-800 эсептелип келип атат. Биз буну туура кабыл алышыбыз керекпиз. Биз мурунку суммалар менен курулуш ишти аягына чыгара албайбыз. Ошол себептен мен сиздерге ачык эле айтам, баардыгыңыздар менен кайра перерасчетторду чыгарабыз. Жана ошондой эле баардык графиктерди кайрадан карап чыгабыз. Себеби биз инвесторлордун акчасына биз толук курулушту бүткөрө албайбыз. Биз муну жумушту баштаганга жана ошондой эле биринчи этаптарын өткөргөнгө мындайча айтканда булардын акчасын колдонобуз. Бирок ошол эле учурда сиздер менен биздин кызматкерлер баардыгыңыздардын договорлоруңуздарды алып, кайрадан карап чыгып, нарк баасын чыгарып, жана ошондой эле тийиштүү графиктерди түзөт. Ошол графикке ылайык төлөмдөрдү төлөйсүздөр. Бирок курулуш, мен ойлойм жана убада бере алам, курулуш ошол учурда токтобойт. То есть биз мындайча айтканда бул компанияны толугу менен астынан жаңыртып, кайрадан жаңы компания түзгөнгө барабар болду. Ошол себептен мен сиздерди туура кабыл алат деп толук ишенем. Сиздер дагы ошону туура түшүнүшүңүздөр керек. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, бул жерде курулуштун сапатына дагы биз өтө катуу көңүл бурушубуз керекпиз. Бул курулуштар 20-30 жыл эмес. Бул курулуштар кеминде 50-100 жыл тура турчу курулуштар болуш керек. Ошол себептен мен жанакы графикте ошондо айтып атам. 2 жылдын ичинде биз толук бүтүрүп беребиз. Бул көп кабаттуу үйлөр. Учредителери жана ошондой эле мурунку жетекчилиги дагы бул жерде турат. Биз булар менен дагы иштерди алып барабыз. Сиз ойлобоңуздар, бул жарандар кандайдыр бир бул оюндан чыгып кетти деп да ойлобоңуздар. Ошол себептен биз буларды эч жака кое берген жокпуз. Биз пока баардык расчетторду эсептеп, баардык кеткен акча сумманын аягын тапмайынча биз мындайча айтканда бул нерсени жөн коюп койбойбуз. Азыркы учурда биздин аудиторлор иштеп башташты. Иштеп атышат. Где-то бир 10 күн мурун эле башташкан. Уже жумуштарды жүргүзүп, биринчи этаптагы мындайча айтканда тийиштүү иш кагаздарды бизге четинен берип баштады. Ал эми расторжение болгон договорлорду биз кайрадан карап чыгабыз. Колубуздан келишинче мындайча айтканда акчанын пайда болушунча сиздерге акча каражаттарын кайтарып берүүгө аракетибизди көрөбүз. Бирок мен сразу айтам, келип түшкөн акчанын баардыгын биз биринчи этапта ушул жакта курулушка жумшайбыз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, мамлекет тарабынан бир дагы сом пайда көрбөйт. Биз канча сом түшсө ошонун баардыгын курулушка жумшайбыз. Анан дагы бир суроо. Жана азыр могу элди көчкөрдүн арасында көбү могу дөөлөт ишеничти токтотуп акча төлөбөй калгандар бар. Минимум 3 айдан 6 ай 1 жылга чейин. Ошолор кандай болот? Биз мамлекетке өткөндөн кийин сиздер баягы төлөмдөрдү кайра дальше биз графиктерди карап беребиз. Ошого ылайык төлөмдөрдү кайра толук мамлекеттин компаниясы болгондон толук киргизип бергенге мүмкүнчүлүк дагы пайда болот жана ишенич дагы биз көрсөтөбүз. Самытку могул расторжение болгондорчу байке азыр кайра возобновлять этсе болобу? Жаңы шарттарга туура келсе. Жаңы шарттарга туура келсе, аны да карап чыкканга биз дайынбыз. Биздин деген мисал деген азыр $800 дольщиктер үчүн $800 болот, а расторжение болгондор үчүн дагы мисал $800 ошол баада болобу же
Биз рыночный стоимость менен болобу. биз суммаларды кайра карап чыгабыз. Нурдамай Суммаларды кайра карап чыгабыз. Жана бүгүнкү күндөгү мындайча айткандагы бүт дөлшиктерде эле болобузбу биз? мен жооп берейин эжекеси. Бүгүнкү күндө базар баасы кандай болсо биз ошого мындайча айтканда такаганга аракет кылабыз. Анан Нурдам эке, могу кайтарган маселе боюнча канча убакытта азыр аны Азыр аны биз айта албайбыз, себеби биз аудиторлорду толук иштеп чыгыш керек. Бүт суммалардын мурун канча сумма кирген, ошонун баардыгын ийне жибине чейин изилдеп, кайсы каяка кандай акча кеткен, каяка кеткен, ошонун баарын кайтаранга аракет кылышыбыз керекпиз. Бул биринчиден. Экинчиден, эгер договорлорду расторгать этсеңиздер, биз акча каражаттарын экинчи этап менен кайтарууга биз карайбыз. Биздин цель бул жерде биздин максатыбыз курулушту жандандырып, курулушту бүтүрүшүбүз керекпиз. Апа, бересизби? Кайра пересмотр кылабыз. Балам, биз мисалы үчүн 24 алышыбыз керек эле. Бунда да албадык, 25 албадык. Эми 26 да албасак, анан дагы 2 жыл күтүшүбүз керекпи? Биз ага чейин акчаларыбызды төккөнбүз да. Эми апа, бизди да туура түшүнүңүз. Биз бүгүн гана кирип атабыз бул компанияга, чынын айтканда. Биз ошого жараша бүгүндөн баштап туруп биз жумушту жүргүзөбүз. Эми бизди да туура түшүнүңүздөр. Биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз чектелген. Ошол себептен бул курулушту кайра жандандырып, ушул биз айтып атабыз, 2 жылдын ичинде толук 2 объектти тең бүткөрүүгө аракетибизди көрөбүз. Бүткөн үйлөрдү бере берсеңер болбойбу? Четинен бүтсө бере беребиз. Биринчи дом бүтпөдү. Бүткөндөрүн четинен бере беребиз. Бирок ошол эле учурда баардык бааларды, мындайча айтканда, справедливо болуш үчүн баардыгыңыздардын бааларын кайрадан карап чыгабыз. Бир дагы сомду биз наличка албайбыз. Сразу айтайын. Бир дагы сомду наличка албайбыз. Баардыгы бүт банковский сопровождение менен кетет. Банкка барып төгөсүздөр, ошол банктан биз тийиштүү каражаттарды өзүнчө мындайча айтканда курулушка чыгарып турабыз. Бүт ар бир сомдун мындайча айтканда изин көрсөтүп, эртең биз дагы отчет бергенге мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылабыз. Айдын ал жерде дөөлөттүн жоопкерчилиги кандай болот? Мисалы үчүн 3 жыл, 4 жыл убактыбызды короттук. Жоопкерчилик обязательно каралат. Биз азыркы учурда компанияга толук кирип бүтөлү. Баардык юридикалык документтер бүткөндөн кийин жоопкерчиликтерди да карайбыз. Биз жоопкерчиликти караштан мурун тийиштүү аудиторлук счеттордун баардыгын изилдеп чыгышыбыз керекпиз. Андан кийин сурап баштайбыз. Бул акча каяка кетти эле? Бул акча каяка кетти эле? Бул акча каяка кетти эле? Ар бир сомдун мындайча айтканда изин тапканга аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Мен суроо берип коеюнчу. Эми сиздер азыр акча кошулат деп атпайсыздарбы? Анан деген биз деген мисалы акча кошулса биз 10 жылдык эле болуп бөлүп төлөйт да. Сиз анда эми жылындагы узартканга аракет кылгыла. Анткени бизге 10 жылда деген бизге көп суммада бөлүнүп калат. Биз мамлекеттикинде 25 жыл эмес, биздики 10 жыл. Үстүнө акча кошо турган болсоңор, жылындагы бизге караштырып бериңиздер деп суранабыз. Ата бизге аябай кыйын болуп калат. Урматтуу агайым туугандар, 4 жыл күттүк. Урматтуу агайым туугандар, эми башында 4 жыл мурун 10 жыл деп алгансыздар. 4 жылы өттү. Алдыда 6 жыл калды. Мен ойлойм, бул жерден биз сроктордун баарынан кайра карап чыгабыз. Ошого ылайык 10 жыл бардык, башында 10 жыл эмес. Астыда калган 6 жылды көрсөтпөйбүз. Бирок предварительно где-то бир 3 жылга чейин биз карайбыз. Себеби бул акчаны биз эч жака коротпойбуз, буну чөнтөк алып кетпейбиз. Мамлекеттин да казасына кетпейт. Бул акча ушул эле курулушка толук жумшашыбыз керекпиз. Анткени себеби биринчи этапта мында үйлөрдүн өзүн бүткөндөн кийин ал жерде инженердик баягы кошулмалык тутумдар болот. Аларды да курушубуз керекпиз. Андан кийин тегерек четинде благоустройство деп коет. Анын баардыгы акча. Ошол себептен мен сиздерди чакырып кетет элем, туура түшүнүңүздөр. Бул суракты биз кайрадан карап чыгып, мен ойлойм где-то бир 3 жылга чейин кайрадан карап чыгабыз. Деген биз ушуга чейин доллар менен төлөп келгенбиз да. Сиздер ортосуна кошулат депчи. Эгерде үстүнө кошула турган боюнча доллар эмес, ошондо өзүбүздүн сом менен камтылабы? Биз мамлекеттик кызмат болгондон кийин баардык счеттун баардыгы сом менен болот. Биз сом менен кабыл алабыз жана сом менен мындайча айтканда иштейбиз. Анан дагы башка суммалар менен биздин иштегенге укугубуз жок. Андан дагы бир суроом, ушул жакта, например, жылдан болуп 5-6 айдан бери төлөбөй жүргөн дошиктер бар да. Именно шопор сетинегичи. Ошолордун пайымы үстүнө пеня кошулат деп жатты. Ошо пеняны кандай кылып
Пения жагында биз юридикалык жактан азыр карап чыгалы. Ал жагын мен азыр айта албайм. Себеби муну юристтер иштеп чыгыш керек. Компаниянын толук аудиторлук шоттору бүтүш керек. Ошондон кийин гана пения жөнүндө сүйлөсөк туура болот дейм. Анан ушул жерде сиздер эгерде пения бул второстепенный вопрос деп койсок болот. Эми аны деле карап чыкканга бизден милдеттүүлүк бар. анан дагы бир суроо. Ошол жерде договордогудай болуп эле курулуш эч кандай өзгөрүү жок эле калабы? Ал жерде школа каралган, больница каралган, торговый центр каралган, спорт зал каралган. Мурун кандай генплан болсо, ошол генплан менен кетет. Генплан өзгөрүү кирилбейт э? Өзгөрүү киргизилбейт. Биз генпланды да карап чыктык. Жер узундан жайгашкан. Жерде жанагындай мектеп, бала бакча, спорт комплекстер көрсөтүлгөн, анын баардыгы калат. Алардын ордуна эч ким башка жаңы курулуш жүргүзүлбөйт. Эгерде ушул бикке өткөндөн кийинчи, кийинкилер болот да, ушундай суроо болот да, бикке өтүп кеткенден кийин расторжение кылса болобу деген. Биз муну карап чыгалы, эжекеси. Азыр мен буга жооп бергенге кичине баягы эртерээк болот. $750 алганбыз да бизчи. Андан кийин буга чейин Урмат агайын туугандар, очередь менен, очередь менен. балам, буга чейин биз бүт доллар менен төгүп жүргөнбүз. Эми будан кийин төккөндө сомго айландырасыңар. Сом анан мурдакы доллар кандай эсептелет? Мурдакы доллар ошол күндө кандай баягы национальный банктын счету турса, национальный банктын курсу турса, ошо менен эсептелет. Договор кандай болсо ошондой болот деген. Бул жерде борек жерде карапайым элдин эч кандай күнөөсү жок. Биз мисалы үчүн $750 договор Туманбаев да ушу сөз айткан каныбек. Калат деген, каттылат деген. Ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Бул жерде мисалы үчүн көп мигранттардын үнү бар бул жерде. Уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Мен бүгүнкү күндөгү базардагы реалдуу нерсени айтып атам. Биз дагы мындайча айтканда мамлекет дагы минуска кетпеш керек. И ошого жараша рисковать этпеш керек. Эгер $750 биз бүтүрүп беребиз деп сөз берип коюп, жумушту баштап коюп бүтүрө албай калсак, дагы мындайча айтканда биз калпычы болуп калабыз. Мен ошол себептен айтып атам, биз кайрадан расчетторун эсептеп чыгабыз. Ага андай кылбасак биз курулушту бүтүрө албайбыз. Туура түшүндүңүздөр. Саламатсызбы? Дагы суроо берсек болот. Байкамор, ремонт жагы кандай болот? Договор боюнчабы, жаңа бонустар бар эле, парковка деген жагы кандай каралат? Эми ал жагын ремонту боюнча ГИК кандай берип атса, жанагындай минималдуу ремонт менен биз ошондой болуп эле бергенге дайынбыз. Бонустар боюнча спак айта албайм. Саламатсыздарбы? Нурдан Кемелевич, биз бул жакта субподрядчик болуп келгенбиз. 4 блоктун фасадын жасаганбыз да. Биздин ошо астатак акчалары кандай болуп калат биздики? Субподрядтарга мен өзүнчө сүйлөшөбүз. Сиздер пока азыр эметпей туруңуздар. Биз бияктагы эл журт менен сүйлөшүп алалы, андан сиздер менен өзүнчө сүйлөшөбүз. Угуп туруңуздар, азыр укпай калыңдар. Расторжение болгондор кандай болот? Силер айтып атасыңар, дагы үстүнө кошулат депчи. Бул жоопкерчилик кошулган дөөлөт курулуш алыш керек эле да. Ал силер биз $700 договор кылып алганбыз. Урмат агайым туугандар, тынчсаңыздар, сураныч. Бири-бирибизди сыйлайлы. Өзүнчө кылбайлы, бири-бирибизди сыйлап, сөзүбүздү угуп, анан жооп берген аракет. $700 суроо бербейсизби? Ал силер айтып атасыңар үстүнө кошобузду. Ошо кошулган сумманы дөөлөт курулуш өзүнөн алса болбойбу? Убагында бүткөн жок. Эгер дөөлөт курулуш быйыл бүтүрүп бериш керек эле. 2026 экинчи кварталда бериш керек болчу. Эгер дөөлөт курулуштун азыркы учурда акчасы болгондо бул курулуш токтобойт эле. Бүгүнкү күндө дөөлөт курулушта акча жок. Жок, ошого биз ошол себептен биз тышкы башкаруу мамлекет тарабынан киргизип атабыз. Урматтуу туугандар, бир-эки мен суроо берип алайынчы. Нурдан Кемелович, азыр бул компания мамлекетке өттү дедиңиз, тагыраагы курулуш министрлигинин алдында болуп өттүбү? Курулуш министрлигинин алдында болот да. Анан инвестор, кытайлык инвестор деген келди. Бул жеке адамбы же компаниябы аталышын билсек болобу? Биринчиден бул курулуш толугу менен курулуш министрлигинин алдына өттү. Биз дагы курулуш менен иштейбиз. Республикада болгон токой социалдык объектилердин эң чоң көлөмүн биз аткарабыз. Ошол себептен бизде курулушта мындайча айтканда опытыбыз бар. Экинчиден, турак жай үйлөрдү да биз куруп жүргөнбүз. ГИКтин заказы менен биз дагы бир нече турак жайларды курганбыз. Үчүнчүдөн, бизге инвестор болуп келип аткан компания Кытай компаниясы, бул госкомпания. Биз булар менен аз сүйлөшүүлөр жүргүзүп бүттүк. Эми жакын арада аз колдорду коюшабыз. Аталышы кандай?
аталышын Гос болуп калдыбы? гос компания. Анан Шашпай деме кылып. Кудайбергенди 2 жылда бүтүрөбүз. Бул Шопоков дагы 2 жылда бүтөбү? Эки тең 2 жылда бүтөт, Түшүнүктүү. Анан кийин бул жерден мондайлар бар экен, жана расторжение кылып, документально кагаз жазып койгон, бирок акчасын алган эмес. Ошолор менен документти кайра улантып кете берсе болот. Алар фактически болот. Бул эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде болот. Биздин кызматкерлер жана ошондой эле ошол эле кардарлар менен толук отуруп сүйлөшүп, ошол жерден тийиштүү колдорду койсок болот. Эч маселеси жок. Кээбирки квартиралар Анан баалардын көтөрүлүшү боюнча көпчүлүктү ойлондуруп атат. Бул жерден эми ошол суроолорду кайталанып атат. Мен айтып коеюн. Азыр баалар боюнча айтканда, компания биз күнөөлүү эмеспиз. Бул компания биздин акчабызды алган, ошол убакта иштетиш керек эле деп атат. Анан сиздер мамлекеттин күчүн колдонуп, мамлекетти текшере алат. Бул компаниянын башка жакта мүлктөрү бар бекен, же болбосо ушул элдин акчасын алып башка жактан мүлк алдыбы, жер алдыбы? Жакында эле бизге деле документтерин көрсөткөн, 5 миллион долларлык мүлк активдерибиз бар. Ошону сатып атабыз, ошону сатып курулушка алабыз деген. Мынау элдин үстүнө ошол акча кошкондун ордуна ошол компаниянын ошол мүлктөгүрүн алып колдонсо болобу ушул үйдү курууга? Компанияда эмне мүлк болсо баардыгы колдонулат. Биз аны дагы расчет кылып атабыз азыр. Эмне мүлк тапсак, кичинекей ширеңкеден баштап чоң үй болобу, эмне мүлк болсо ошонун баардыгын ошол курулушка жумшайбыз. Ошол себептен кичине мындайча айтканда шашпай туралы. Биз азыр сиздерге эң биринчи суроо ушул компания толугу менен мамлекеттин карамагына өттү деген нерсени айтып. Элеман келишимде дагы нелер өзгөрөт? Дальше жумуштарын жүргүзөбүз. Саламатсызбы, акча бар сайты келишимде дагы эмнелер өзгөрөт? Баадан тышкары баа анан мөөнөт өзгөрө турганын айтпадыңызбы? Буга чейин президенттин иш башкаруучусу айтканда, келишимде эч нерсе өзгөрбөйт депчи, дагы эмнелер өзгөрүшү мүмкүн? Эң основной баалар өзгөрөт. Калган келишимдеги көрсөтүлгөн нерсенин баардыгы ордуна эле коет. Срокторду карап чыгабыз. Сроктор өзгөргөндөр бираз жуктайсыздар го бираз пространствону кармап коелу экенсиздер. Суроону бири-бирден берсеңиздер. Саламатсызбы, Нурдан Кемелович. Биринчи вопрос мындай. Этап менен бүтөт да. Этап. Биз 24-жылы 5-дом менен 1-дом бүтүш, 5-дом болчу. 4-дом менен 1-дом бүтүш керек болчу да. Ошолор этап менен бүтөт да. Мисалы 1-дом уже почти бүтүп калган бир 80%-кечи. Экинчи суроом, баалардын өсүшү боюнча канча процентке өсөт? Менин түшүнүгүм боюнча 800-850ге чейин өсөт деп айттыңыз, Ошол суроого так жооп берип койсоңуз, анан баалардын өсүшү боюнча биз азыр расчетторду чыгарышыбыз керекпиз. Ошондон кийин гана айтабыз. Биз рыночный баага алып келебиз. Примерно. Мен азыр примерно дагы айта албайм. Бирок мен сиздерге ачык эле айтам, $750 болсо, азыркы учурда себестоимость, базар баасы канча болуп атса, биз ошого такайбыз. Единственный эле биздин бир эле айырмабыз, бул жер мындайча айтканда, ушул компаниянын жери болгондон кийин жердин гана бекер бизге мындайча айтканда өтүп атканы. Ал эми калган, каткан баардык нерсенин баардыгы базар баасында башка курулуш компаниялар кандай куруп келсе, биз дагы ошондой курабыз. Рахмат. Үчүнчү суроом. Мына мисалы эмени перерасчет кылабыз деп атпайсызбы? Полностью эсептеп көрүп башка баа коебуз деп атасыз. Мисалы мен $30,000 төлөп койгом да, уже меники аз эле калгандан ар жагындачы. Ошондо мен төлөгөн суммадан дагы, то есть историяны артка чукуп туруп өзгөртөсүңөрбү же менин остатыгыман эле өзгөртөсүңөрбү? Баардык башынан баштап туруп аягына чейин өзгөртөбүз. Саламатсыздарбы? Биз 24-жыл алыш керек болчук. Этап менен бери эле ошондо үйлөр бүткөн жерине сразу эле биз киргизе беребиз. Анын эч кандай маселеси жок. Этап кайсы үй бүтсө ошого четинен берип четинен бере беребиз. Эми договор боюнча эле калат, эч өзгөрбөйт деп айтылбады. Эмнеге өзгөртүп атасыздар? Договор боюнча калса, биз курулушту бүтүрө албай калабыз. $750 менен мурун алсаңыздар, азыркы учурда базар баасы совсем башкача. Туура түшүнүңүздөр. Биз анын баардыгын эсептеп чыгышыбыз керекпиз. Ошого жараша биз кошобуз.
кайра өздөрүнө расход болуп мажбурланып эмне үчүн кайра кымбатчылыкка түшүш керек? Мында дөөлөт курулуштун чоң күнөөсү бар, өздөрүнүн активиби, акчасы бар, компенсация төлөсүн. О договор түзүлгөн элдердин акча эмесин акчасы ушул бойдон калат деген биздин Камек Туманбаевдин сөзү бар. Садыр Жапаровдун да бул мамлекетке гик өтүп атат да. Ошол договорду калтырып бериңиздер. Андан кийин мисалы үчүн Шопоковдо сатыл элек үйлөр бар. Ошонун баасын көтөрүп, Шопоковдукун. Эжекеси, эми мен сиздерге калпычы болбогон нерсени обещать этким келбей турат. Мен болгон нерсени болгондо айтып атам. Биз бүгүнкү күндө бардык расчётторду эсептеп чыгабыз. Азыр канча сумма кошулат экенин мен азыр айта албайм. Себеби биз бүгүнкү базар баасына материал канча турат, арматура канча турат, бетон канча турат, инженердик коммуникациялар канча турат, ошонун баардыгын эсептеп чыгышыбыз керекпиз. Ошого жараша анан жумуш жылдырабыз. Бирок мен сиздерге айтайын, мен сиздерге дагы бир жолу айтып атам. Байка уруксат берсеңиз, кыйкырбай турсаңыз. Даканс айтып коеюн. Мен сиздерге куру калпычы болгум келбей турат. Ошол себептен болгондо айтып атам. Жаап жашыра турган эч нерсе жок. Биздин шоттордун баардыгы, баардык кылып аткан жумушубуздун баардыгы ачык болот. Биз канча акча жумшасак, ошол акчанын баардыгынын отчетун бергенге да дайым болобуз. Биз бул жерден бул өзүнчө жеке компания деп да тыштап кеткен жокпуз. Биз атайын урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык бул компанияга тышкы башкаруу киргизип атабыз. Тышкы башкаруу киргизип, ушул компанияны мындайча айтканда кайрадан ушул эки курулушун жандандырып, сиздердин батирлериңизди берүү максат болуп атат биздики. Бул жерде мамлекет эч кандай акча каражат таппайт, прибыль көрбөйт. Чыгаша мындайча айтканда башка жерге акчалар кетип калбайт. Ушул чогулган акча өзүңүздөрдүн ушул жерде курулушка гана жумшалат. Башка эч жака кетип калбайт. Урматтуу туугандар, тынчтыкты сактап, бири-бирибизди сыйлап угалы, ушул күнгө жеттиңиздер. Үй бүтпөй атып канча жүрдүңүздөр. Бийлик органдарынан реакция болду, президенттен реакция болду. Эми келгендер сыйлап, угуп, жоопторду угуп, бири-бирибизди кайталабай жакшы тарайлы. Анан могу жерден бир суроону тактап, була баардык суроолор берилип атат. Ошону мен толуктап туруп берейин деп атам. Баалардын көтөрүлүшү боюнча, баалардын көтөрүлүшүн ошол разницасын, мисалы үчүн Шопоковдон 1000 ашык эле квартира сатылган, дагы 1000ден ашык квартира сатыла элек дейт. Ошол 1000ден ашык квартираны азыркы баа менен сатып, эски бааны алып, анан дөөлөт курулуштун өзүнүн активдерин колдонуп, ошол булардын баасына кошула турган разницаны ошол жактардан алып туруп, биздин бааны калтырса болобу деген сөз болуп атат да. Ошол мүмкүнчүлүк караса болот. Албетте, ал бош квартиралар, сатылы элек квартиралардын баардыгын биз ошо мамлекеттик компания катары эле сатабыз. Сатып, ошол акчанын баардыгын кайра эле ушул жумушка жумшайбыз. Жана ошондой эле биз аларды силердикинен өзгөчөлүк кылып, биз башка баа менен да сатабыз. То есть биз мындайча айтканда бир фиксированный сумма болбойт ал жерде. Жаңы алам десе башка сумма менен алып, сиздердикин башкача карайбыз. Эми бул жерде мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин. Баардык нерсени тегиз караганга аракет кылышыбыз керекпиз. Мен ушул жерден көрүп атам, кээ бирөө туура түшүнүп атат, кээ бирөө мындайча айтканда башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Ошол себептен эми баардыгына бирдей мамиле кылып, бир тегиз мындай саясатты жүргүзөлү. Ошого туура болот деп мен ойлойм. Ассаламу алейкум. Биздин сурагандай давайте. Например, мен договор түзгөнүмө 3 жыл өттү. Августтун 29-унда договор бүткөн. Булардан 3 жылдык кепилдикте киргизебиз деген договор бүткөн. Ошодон бери булар мага наоборот күндө компенсация төлөп бериш керек. Ишо мен үйгө кире элекмин. Анан кийин, например, биз договор түзгөндө $750 болгон. Ошол убакта компаниялардын салган суммасы, материалдар ошол убакта нормальный болчу. Азыр эми биз, например, аз договорду өзгөрткөн болсоңуздар, биз, например, азыр эми бул ситуация менен ал ситуация, азыркы ситуацияны салыштырып болбойт давайте. Если биз буга чейин төлөнгөн сумма, например, көбү төлөп койгондо 50%, 30, уже 70% төлөгөндөр бар. Ошону калтырып туруп, мындан калган акчага, например, $100,000 үй алса, например, $70,000 төлөсө, $30,000 калган акчасына ошого кошуп берсеңер кандай болот? Буга чейин төлөнгөндөр эми мындай, кыйын болуп калат да. Мен сизди түшүндүм. Эгер ошол акчалар, сиздердин чогулган акчаңыздар туура колдонулуп, ушул жерде мындайки аркабызда турган курулуштар бир нече кабатка, эми жооп берейин, уруксат берсеңиз байкеси. Бир нече кабатка чейин көтөрүлүп,
канча бир 30% калса же 20% калса, анда биз бул жака келбейт элек. Бул жерден чогулбайт элек. Биз ушул критический ситуациядан чыгыш үчүн мамлекеттик башкарууну киргизип атабыз. Агайым туугандар, туура түшүнүңүздөр. Биз мамлекет эч качан бир жеке компаниянын жумушуна кийлигишип көргөн эмес. Кийлигишкисе келген эмес. Себеби бул мындайча айтканда биздин дагы мамлекеттик репутациянын өзүнүн мындайча айтканда даражасы болот. Жана ошондой эле тийиштүү саясаты болот. Мамлекет менен жеке сектор эч качан бири-бирине кийлигишип тышкы башкаруу деген көргөн эмес. Тышкы башкаруу, мен сиздерге эле ачык эле айтайын, бул республикада болуп аткан бир нече эле фактылар болгон. Биринчиси бул урматтуу президентибиздин баягы кумтөрдү алганы боюнча тышкы башкаруу кирген. Экинчиси мен билгенден ушул дөөлөт курулушка мамлекет тарабынан тышкы башкаруу кирип аткан. Буга чейин мындай президент болгон эмес. Биздин бул нерсени кылып атканыбыз айла жоктун нерсеси. Ошол себептен ушул жерге чогулуп, биз дөөлөт курулуштун жеке компаниянын мойнунда болгон нерсени мамлекет алып атат бүгүнкү күндө. Ошону алып, жумуштарды жылдырып, бүтпөй калган үйлөрдү аягына чейин бүтүрүп, сиздердин кеткен акчаңыздарды мындайча айтканда көчөдө калбай, улам соттошпош үчүн, сиздердин кийинки жашооңуздарды ойлогон үчүн урматтуу президентибиз атайын тапшырма берип, бул жерге бизди жөнөтүп атат. Ушул тышкы башкаруу киргизип, ушул мамлекетти саздан чыгарып, бүтпөй жаткан үйлөрдү аягына чейин бүтүрүп бер деген нерсе. Эми чынын айтканда бул жерден азыр отуруп алып соодалашканыбыз туура эмес болуп калат. Аны да туура кабыл алыңыздар. Биз расчетторду чыгарабыз, жана ошондой эле сиздерди четинен чакырып баштайбыз. Договорлорду бирок мен ачык эле айтам, кайра пересмотр кылууга биз мажбурбуз. Себеби бул эки курулушту бүтүрүш үчүн 1 миллиард сом акча кетпейт. 2 миллиард сом акча кетпейт. Кеминде дегенде мен расчетум боюнча 10-15 миллиард сом акча кетет. Бул чоң курулуш. Ошону туура түшүнүңүздөр, урматтуу агайым туугандар. Ошого да туура мамиле жасайлы. Мен сиздерди ошого чакырып кетет элем. Биз мамлекет тарабынан кирип аткандан кийин биз мамлекет толугу менен мойнуна алып атат. Ошол курулушту Кудай буйрса, мен ойлойм, где-то 1 айдын ичинде ушул жерден өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул жерде курулуш толугу менен жүрүп баштайт. Эч кандай маселе болбойт. Биз айтып аткан жанагындай бүтпөй аткан блоктор аягына чейин бүтүрүп четинен берип киргизе беребиз. Түшүнүп атасыздарбы? Ал эми башталдык курулуштарды баштайбыз. Бул жакшы негизи технология боюнча да кайта кетчү нерсе, туннель деген метод менен салынат. Бул биринчиден эң туруктуу, экинчиден мындайча айтканда качество жагынан аябай жакшы үйлөр. Ошону биз улантып кетишибиз керекпиз. Бул панель эмес, бул кирпич эмес, жана газоблок эмес. Бул деген толук бетондон курулуучу үйлөр. Сейсмикалык тарабынан бул эң жакшы мындайча айтканда туруштук жер титирөөгө бере турган, жакшы талаптарга жооп бере турган технология. Ошол себептен мен сиздерди чакырып кетет элем. Бул жерден аз тополоң болбойлу, соодалашпайлы. Биз биринчи жана жумуштарыбызды аягына чейин чыгарып алалы. Мен сиздерге айтып атканым эң биринчи маселе бул биз сиздерге айтканым ушул мамлекеттик башкаруу киргизип, бул компанияны алдыга жылдыруу. Мен ошону айтайын деп келгем. Ал эми баалар боюнча дагы биз жеткиребиз. Бул боюнча отдельно сүйлөшөбүз. Ар бириңиздерди чакырабыз. Ар бириңиздер менен сүйлөшүп, ар бириңиздердин сурооңуздарга дагы биз ошол жерден кенен отуруп биздин кызматкерлер жооп берет. Эми мен жөнөттүм. Амбалар. Эми министр, жолдош министр, менин бир суроом бар. Ошол биз договор кылган дөөлөт курулуштун начальниктери, директорлори барбы жок ушул жерде? Элге мына чыгып сүйлөп, мен мынандай болуп калдым. Болбосо акчам бар, мына деп көрсөтө алабы? Эми байке биенде турат. Мен муну көрүп турам, ана шап кеткен болсо керек. Рұқсат берсеңіз байке мен жооп берейин. Эми мунун азыр сүйлөөчү сөзү болуп, же акчам бар же мындай болом десе, давно келип ушул жерден сиздердин курулуштар жылдырып бермек. Биз аны азыркы учурда биз буларды жетелеп жүрөбүз, чынын айтканда. Жетелеп алып жаныбыздан чыгарбай, тигини кыл, муну кана тиги, бул кана деп документтердин баардыгын чогултуп азыр өзүбүз өткөрүп атабыз. Туура түшүнүңүз. Туура. Нурлан Кемелович, кийинки жолугушуу каякта болот? Анан договорлорду кабыл алуу канча күндөн кийин башталат? Ошол тууралуу кийинкилери тууралуу айтыңыз. Договорлор боюнча биз жеткиребиз. Жана кийинки чогулушларда айтабыз. Биз офисти ачканда интернет аркылуу өзүбүздүн сайтка чыгарабыз. Сиздердин топ башчыңыздарга жөнөтөбүз, группаңыздарга жөнөтөбүз. Ошол жактан анан көрүп, келип, тийиштүү мындайча айтканда бул жаңы форматтагы компания болот. Бул толугу менен мамлекеттин компаниясы. Жана ошондой эле
баардык офистери ушу мамлекеттик имараттарда болот. Ошол жака келсеңиздер болот. Туугандар, эми бири-бирибизди туура түшүнөлү. Мен дагы бул жерден башка дагы биздин толгон токой жумуштарыбыз бар. Биздин социалдык объектлер бар. Алардын баарын жумушун тыштап койбошубуз керекпиз. Биз ар дайым ачыкпыз. Биздин мындайча айтканда министрликке келип, ошол жерден биз тийиштүү отделдерди ачып беребиз. Ошол жерден келип сурооңуздарды алып турсаңыздар болот. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Шестой дом когда будет? Биздин суроолор бар, неге биздин суроолор жооп калат? Бизде мисал дегенче 2 жылдан бери жана 8%, 4%. Анткени балдарыбыз тиги Россияда жүрөт, тен деле өзүбүз келип аталар. Мына келин атайын келин. Болду. Рахмат сага. Ошода анан эмне үчүн кайра мен эл жабыркаш керек? 2 жыл Эмебизди? Салымыбызды кошобуз деп. Иштеп беребиз. Азыр сиздердин активтериңиздер барбы, жок беле сурап атышабы, карап атышабы? Карап атышат активтерди. Сиздер активтерди көрсөтүп, толук эмелердин баарын көрсөтүп бердик. Алардын сатуусу болсо кайра эле ошол курулушка жумшалат. аларды арестке алдыбы же өткөрүп берип атасыздарбы? Бул азыр жаңы түзүлүп аткан мамлекет компанияга. Эми азыр өткөрүүсү процесси жүрүп атат, документти жана Нурмагомедович айткандай. Андан кийин анан иликтөө негизинде баягы сатылгандай, бирок ошол баары курулушка жумшалат деп айтылды. Качан башталат экен? Силер өзүңөр иштей бересиңерчи, андай болуп калат. Аны эми жетекчилик жетет. Жок, жетекчилик сырттан башталып. Элдин астындагы айтылган сөздөрүбүз бар. Ооба, жай болуп булам эмеге чыкпай калдык, кичине тиги убакыт синемесине. Негизи болсо биз муну эми баягы баштаган эме катары аягына чыкканга кол кабыш кылабыз деп айттык. Биздин жардамыбыз бизди колдонгула. Президенттен суранарыбыз мындай болуп атат. Өткөндө Түмөнбаев келгенде ошол жака эч кандай договор өзгөрбөйт, $750 болсо ошондой эле болот деген. Бул биринчи. Азыр келип туруп эле баалар өзгөрүлүп атат бул жердечи. Мен буга каршымын. Анткени 4 жыл мурун биз ошол убакта алып атканда баа нормаль эле болчу, $750. Анткени ошол убакта Кут курулуш башка компаниялар даже $650-600 болчу. Просто биз булардын условиясына карадык, баардыгына кызыктырган үчүн келип алганбыз. Эми 4 жылдан бери төлөгөн акчабыз, убактыбыз, жагы үйүбүзгө да кире элекпиз. Могу жерде азыр 60-70% квартирада жашайт экен. Мен сүйлөштүм. 20 миң, 30 миңден төлөпчү. Кайра плюс бияка да төлөсүз. Эми кайра баа өсүп кетсе, болжолдуу түрдө мен эсептеп койдум. Эгерде булар $800 кыла турган болсо, менин квартирам $3000 ашык акча кошулуп кетет экен. А квадраттуу көптөрдүкү 6-7 миң, 10 миң долларга чейин кошулат экен. Бул элдин убалсоо кимге могу жерде иштегендердин 50% Россияда жүрөт. Эми ошол акчаны эми баа өстү да, бул компания жаңы келди. Ошол акчаны каяктан алып куруп берсе дейсиз? Менин оюм мындай болуп атат. Булар ошол биздин мурдагы чогулган акчаларыбызды максатсыз пайдаланган, жеке кызыкчылыгына пайдаланышкан булар. Бетон завод курушканды уктум. Ал жерди курушкан биздин акчага эле. Жер алышкан, тиги эмедеги Шопокуктагы эменде биздин акча менен баштап туруп анан аларды алдап баштаганда элдердичи. Объекттин баарын баштап алган максаты жок. Жумуштун жыйынтыгы жок. Мына азыр могу жерде мен 6-домдон алгам, 3 жыл болду төлөп келатканыма. 75%-ин төлөп койдум. Мен өзүмдүкүн айтып атам да. Анан азыр котлован боюнча турат. Эми бул калыстыкка жатабы? Эми ошол убакта алган акчабыз менен азыр баа өсүп кетти деп койгондочу. Эми кайра эле кыйналган карапайым эле болуп атат да. Биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Жана ошондой эле ушул биздин эмеси кайра акча жагын жана договорлорубузду мурдагыдай кылып өзгөртпөй карап берсин. Азыр биздин группаларыбыз бар, бүт Россияда азыр жазып атышат. Бул кандай калыстык болот? 4 жыл мурун биз алсак, азыр кайра баа өсүп кетти деп койгон болбойт депчи. Пускай мо дөөлөт курулуштун имуществолорун 100% мамлекетке алсын, буларды до конца барып соттосун. Калыстык болуш үчүн буларды сотко алып барыш керек. Суранабыз ошо. Соттолсун ошогочу. Анткени момча элди ызылдатып, суукта алып келип коюп, шылдың кылгандай кылып аны басып жүрүшөт могу жердечи. Бул калыстыкка жатпайт булчу. Анан биз деле жардам беребиз. Жардам кереги жок дөөлөт курулуштун. Мамлекет курабыз деди, курсун. Просто договор өзгөрбөсүн. Договор өзгөрбөсүн. Мына элдин баардыгы ошого өмөтүп атат. Бүгүнкү жолугушуу дагы жыйынтыкталды. Буга чейин айтылган болчу баалар эч кандай көтөрүлбөйт, келишимдер ошол бойдон калат деп. Бирок бүгүн Нурдан Орунтаев келип, компания курулуш министрлигинин астына өткөнүн, ошонун көзөмөлүндө болоорун айтты.
Ал эми баалар өзгөрөрүн, мурдагы баа менен куруп бүтүрүү мүмкүн эместигин, бирок так канчага өзгөрөрүн айткан жок. Дагы эсептеп чыгып, расходторун карап туруп, анан ошого карап бир бааны айтабыз, өзүнчө сүйлөшөбүз деди. Башкысы компания курулуш министрлигинин астына өтүптүр. Курулушту жүргүзөт экен. 2 жылдын ичинде баарын куруп бүткөрүүнү убадалады. Ал эми 2 жылга чейин булар блоктору көп да, бүткөн блокторун катарынан берип кете беребиз деди. Бул ишке жана кытайлык компанияны инвестор катары да тарттык. Биринчи курулушту жандандырууга деп жатат. Ал кайсы компания, аталышы кандай экенин азырынча так айтышкан жок. Мына ушундай көрөрмандар, эми алдыда курулуш башталса, курулуштун жүрүшү тууралуу, андан кийинки баалар кандай болуп атат, кандай чечимге келиш ал тууралуу дагы маалымдап турабыз. Мына көпчүлүгү бул жактан баалардын көтөрүлүп кетишине нааразычылыгын билдирип атышат. Анткени биз убагында ошол баа менен, ошол убактагы баа менен төлөдүк эле. Эми дөөлөт курулуш үйдү бүтүрбөй койсо, анын айынан биз кайра эмнеге кошуп беришибиз керек деп. Ал эми кээ бирлери бар, өтө аз суммада кошсо, эми айла жок, ага деле макул болот эле, күйүүбүз бүтсө болот эле деп. Эң башкысы өтө көп сумма кошулбасын, кээ бирлер айтат, ушул суммада калсын, кийинки мына Шопоковдо курула турган үйлөр бар, ошолорду сатып, башка активтерин, дөөлөт курулуштун активтерин колдонуп, үйдү куруп берсин дегендер болууда. Анда алдыда дагы кандай чечимдер чыгат, аны дагы көрө жатарбыз. Бар болуңуздар.